Катаган Production, Автор ТВ каналы, Токтогул жаштары менен биргеликте жоголгон бейиш долбоорун тартуулайт. Аларга кошулуп биз дагы изилдеп сиздерге көрсөтүп коелу. Бул чындык. Азыр бул жектен эле көрдүк биз. Мен Чотуров Сүйтбек Ратбаевич. Ушулай тургунумун. Бул жер деген биздин жер. Аталарымдын жашаган жерлери баардыгы уже ушул жерден чоңоюп өскөнбүз. Анан ар бир айылдын көлдүн басканда ар бир айылда өзүнүн мүрдөлөрү болгон экен. Ошол мүрдөлөрдүн баары суу каптап, улам чачып, ачып өрип, сөөктүн баары чачылып жатат. Анын баарын көмүшүбүз керек, тазалашыбыз керек. Буну сиз качан көрдүңүз? Муну ушу жаздан баштап, марттан баштап келатам, марттын башынан баштап, февралдын этеги ушу марттын башынан. Канчадай адам, кимдер менен кылып атасыз аны? Муну мен эки балам менен эле Канчанчы класста? Бири 9-класста, бири 7-класста. Нурсултанбек. Эми улам жаныбыздан чыгып берсе, абай куштар деле түшүнүп калды, балам көмгүлө деп. Мен анын баарын жыйнат алган жокмун чынында. Бирок ордордун эле үстүнө тупура уюп кетип атабыз. Көмүп атасыз. Канчадай адамды көмдүңүз? Где-то бир 100дөн ашып кетти го дейм. 100дөн ашып кетти, 100дөй адамды көлдүн жээнен ошол жерге көмүп атасыз. Мен ордордун эле көмүп келатам. Ар кандай сөөктөр бар, жаш бала? Түрлүү, жаш бала бар, илгеркилер аты менен койгон экен. Аттардын сөөктөрү бар, адамдардын сөөктөрү бар. Кыскасы түрлүү. Чачылып кеткен бүтүндөрү бар. Баштары өзүнчө жатат, тиштери тиякта жатат, буттары тиякта жатат. Көл баарын алып кеткен, ары бери чайпап салган. Менин атым Нурсултан Сүйтбек уулу. Фамилиям. Атама жардам берем ушинтип. Атам жанында жүрүп, ушул иш менен алек болуп, анан башындай атам көм дегендерди биз көмүп, буларды көнүп калганбыз эми буларга. Биз көрсөк деле өзүбүз деле көмөбүз. Ушинтип чыгып калат амантип, булар ар кайсы жерден көл чайпаганда үстүнө тупураны алып, анан булар баштары өзүнчө көрүнгөн жака тарап кетет, анан үстүнө чыгып калгандарын биз көрүп, ушинтип жерге көмөбүз да. Уже 3 жылга жакындап калды. Өзүбүз атама жардамлашып ушул иш иним үчөөбүз. Биздин багы археологдор, геологдордун айтуусу боюнча бул 7-кылымдан өйдө карай деп атышат да. 7-кылымдан өйдө карай депчи. Көпчүлүгү ошо 7-кылымдан где-то 15-кылымга чейинкилер да. 15-16 баг бизге эми Кокон хандыгы бул кечүүнкү, бул Хорезмшах, Чыңгыз хандын убактарына тиешелүү да. Ошол убактагы согуштар, ошол убактагы эмелер чыгат. Анткени ошол убагындагы Чыңгыз хандын Чагатайдын армиясы келген экен, ошо Чагатайдын тиешелүү тыйын-быйындар чыгып калат эски. Болгон. Бул аттарын кошо койгон экен. Жылкыларды кошо коюшпу. Жок, илгеркилер койгон экен да. Целый, жатат.
Mallarını da koşa gömüşüpür. Jandarına kumuralardı koşa gömüşkön ilgerkiler. Tepineri var. Mına biz montuyla. Mına geç Mına. Biz balama kösmünde teyit öt. Men akırın bismillah dep alam da koyup berem, göm deyim göm koyup. Ушундай азыр жердеги чачылып жаткан сөөктөрдү көрүп алып, негизи бирси бир жагынан шок, бир жагынан ушу өзүм ичим аз кыжалат болуп турам да. Анан мына карасаң эле ар кайсы жагында сөөктөр жатат. Мына суу бул жер мүрзө болгон экен да, анан суу ал тияка кетип калгандан кийин ушу сөөктөр өзүнөн өзү чыга баштаптыр да. Суу алып кеткенден кийин азыр суу мына сууну карасак, суунун деңгээли өтө төмөн түшүп кетиптир. Мындай деңгээлге өмүрү чөлөк экен. Ошол себептен ушу сөөктөрдүн баары чыгып, ушу токтогул, эски токтогулдун баары көрүнүп атат да үстүнө чыгыпчы. Тем сактарды мүрзөсү деп атпайсызбы ошону? Кантип билдиңиз тиги сактарды? Анткени алардын объему чоң ушунчалык. Үстүнүн бийиктиги да кидете бир 6-7-8 метрге чейин, тереңдиктен чыккан сөөктөрү ушу жердин алына бир 2-2,5 метрге чейин. Ошондо эми высотаны карагыла канчалык көмүшкөн. Еще аны көмгөндө эле ортосунда ханы жатса, анын четтеринде уже биягына бир четине бир кулун, биягына бир кулун, биягына малын, үстүнө идиш аяк, менчиш аяк, жанына даже ничке сөөктөр жатат. Ал бул аял-паялдары деп коебуз да. Ушинтип калган да. Ошо сак экенин кантип билип атасың? Божомол да? Божомол да, бул жөн гана божомол. Ошо высотага карап, же бир өзүнчө бир падыша болгон же ушундай хан болгон, бул ушундай да. Кулдары. Кулдар кадимкидей, алар четте тегерегинде. Ошо сактарчы байке, ошо сактар канчанчы кылымга тиешет? Донаш ери болсо керек, ушу биздин биринчи, экинчи кылымга таандык болсо керек. Жыл башы. Ошолор да чыгып калып атат, ошолорду. Ана асылып, анакей асылып турат тегинде. О, көрүнүп турган чоң, эң бийик ошол. Бийик. бийик дөң. Бийик дөң. Аны мындай карасаң дөң, могу суу ачып кеткенден уже өмүрдө экени белгилүү. Токтогул эли чыдамкай, сабырдуу, эски токтогулду тыштап, өзүнүн бейиштей болгон жерин тыштап, өйдөгө көчүп чыккан. Көл алдындагы калган жерлер биз үчүн бул жашоодогу бейиштей жер эле.